Рахмат. Кийинки сөз Сыдыгалиев Нурбек Умурбековичте. Рахмат, Жамиля Момчбековна. Алмаз Акунжанович. Нарын шаардын вице-спикери мага кайрылды эле кат менен. Нарында азыр 2 мектептин именно ушу жылуулук системасын, батареяларын алмаштырып атыптыр. Алардын проблемасы мына бирөөсүндө Кычан Жакып атындагы 600 окуучу бар орто мектебинде. Андан кийинки бул Арыстанбек Буйлаш атындагы 2100 бала окуйт да булардачы. Анан ошондо булардын акчалары бөлүнүптүр. Бирөөсүнүкүн жазып алсаңыз, именно ушу Кычан Жакып атындагы бул 600 окуучу окуй турган жерде 4 миллион 500 миң сом, миллион сом. Булардын акчасы бөлүнүптүр. Бул деген бул эме Steam гранттан бөлүнгөн акча экен. Андан кийинкиси болсо, бул Арыстанбек Буйлаш орто мектебинде болсо, бул 9,5 миллион бөлүнүптүр да буларга. Акчалары бар экен. Ушул эми акчаларын азыр өзүңүз билесиз, жакында эле жана банковский сопровождение деп чыкпадыбы? Ошол боюнча акчаларын бөлдүрүп ала албайттыр да, проблема болот. Эми нарында азыр батареяларын өткөндө мен ошо өзүм барып көрүп келдим. Бүт баарын чыгарып коюптур. Ошолорду сатып алганга акчаларын бөлдүрө албайттыр да. Ошого жардам берсеңиздер. Эртеңки күнү аз мына нарында 1 айдан кийин эле кыш келет, анан проблема болот да ошолчу. Анан 2100 бала каяка барып окуйт анан ошону. Ошол боюнча көңүл буруп койсоңуздар, Алмаз Акунжанович. Андан кийин экинчи мына айтарым, бүт ушу биздин депутаттарыбыз жана ум маселесин көтөрүп атат. Анан жол маселесин көтөрүп атат. Ошо азык-түлүк боюнчачы, ошол боюнча дагы жанагы биз Казакстандан кирип, кайра Өзбекстанга кетип атыптыр да. Ошол боюнча бир токтом кабыл албайсыздарбы, запрет кылбайсыздарбы башка мамлекетке чыгаргангачы. Ошол боюнча. Андан кийинки мен айтат элем, тиги мен депутаттар менен дагы сүйлөшүп атабыз. Кийинки жумада ушу баарын 3-күнү кылабызбы же 4-күнү кылабызбы, ошо озупун уксак да. Ошол боюнча да сиз такташып айтып койсоңуз мага, кийинки жумага коелу дагы ошол боюнча бир маалымат угалы дагы биздин элдер да уксун ошол даярдыгы кандай экенин, ушу биздин өкмөттүн. Рахмат, мен айта турган ушул.